Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Урматтуу мусулман бир туугандар, Кыргызстанда жашаган көп улуттуу мусулман бир туугандар. Мен Жалал Абад шаарынын тургуну, Тайгарак айылынын тургуну, Улан Ажы, дин кызматкери. Сиздерге эл журтта кайрылуунун себеби мындайча да. Бул дин тармагында реформа кылсак, ичине өзгөртүү кылсак деген сунуштар. Мисалы үчүн дин тармагында көптөн бери биздин ата бабаларыбыз, биздин агаларыбыз, биздин улуулар көп адамдар, канчалан алымдар, канчалан карылар динге кызмат кылып келген. Ошонун катарында биз да динге кызмат кылып атабыз. Балким биз кыйратпай айткандырбыз, бирок кызмат кылып атабыз да. Алла кабыл кылсын. Негизинен менин айта турган бир сунушум, муну ажылык маселе боюнча да. Ажылык маселесинде менин сунушум ажыга көптөн бери арзуу, максат, тилек кылып бара албай жүргөн биздин мусулман бир туугандарыбыз көп. Ар бир дүйнө жүзүндөгү, биздин мамлекетибиздеги ар бир мусулмандын жүрөгүндө бар ушу ажылык сапарга бар келсем, умра сапарга бар келсем деген арзуу, максат, тилектери бар да. Ошолорго мен кыскача кылып айтсам, ажыга бара турган ар бир мусулманга шарт түзүп берсек, ошолорго бир жеңилирээк кылсак. Аны мисалы ажыга мына молдакелерге мен айткан сөзүм балким жакпашы мүмкүн. Туура кабыл алыңыздар. 10 жолу, 5 жолу, 15 жолу, 20 жолу, 30 жол барган ажы башчылар бар, ажылар бар. Ошолордун баарын токтотуш керек да. Мына мен өзүм 2014-жылы жана 2017-жылы ажылык сапарга баргам, ажы башчы болгом. Даже мага да токтотуп коюш керек да бул нерсеничи. Ошон үчүн көп баргандарды токтотуп, бар электер барсын деген сунушту киргизсек. Анан бул экинчи маселе, жылына Кыргызстанга Сауд Арабиянын королунун атынан 50 орун келет да. Королдун чакыруусу келет. Аны бардыгыбыз да билебиз. Ал королдун чакыруусуна депутаттын, же бир кандайдыр бир чиновниктин абжеси, жездеси, тайкеси, байкеси, тууганы, анысы, бунусу болуп кете берет да. Ошону токтотуп, ага кандай адам бар акылы өзү. Негизи ага дин кызматын иштеп, бирок ажылыкка барганга шарты туура келбеген адамдар. Өмүр бою дин кызматында, же өмүр бою бир агартуу кызматында, мамлекетке кызмат кылган, же бир органга кызмат кылган, же кандайдыр бир структураларда кызмат кылып, медицина тармагында иштеп, көптөгөн тармактарда иштеп, пенсияга чыгып, жаш курага келип, бирок ажыга барганга мүмкүнчүлүгү жок адамдарга шарт түзүп берсек. Мисалы үчүн биздин Жалал Абад шаарынан ага 50 орун болсо, Жалал Абад шаарынан бир 2 орун берсек, район ар бир райондордон бирден орун берсек, ошондой эле Ош областы, Баткен областы, Нарын, Чүй, Талас, Ысык көл областтарынан да ушуну бир 50 адамды топтоп, ошол адамдарды биз ажылык сапарга жөнөтсөк туугандар. Ошол адамдар Кабада туруп ыйлап бизге дуа кылса, бизге ошол жетишерлик деп ойлойм да. Ошон үчүн ушул адамдарга шарт түзүп берсек, умра сапарларында бир жеңилирээк кылсак, негизи бул системада, бул система мурдадан түзүлүп калган бир коррупцияны жоюу максатында болуп аткан иш да. Мен ушундай деп ойлойм. Шуну туура кабыл аласыздар деп ишенем. Анан эми азыркы күндө бизде негизи бири-бирибизге болгон мындай сый урмат болсун. Ушул негизи. Анан мен кайрылуумдун себеби Кыргыз Республикасынын премьер-министри, азыркы президенттин милдетин аткаруучу Садыр Нуркожоевичке, Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы генерал Камчыбек Кыдыршаевичке кайрылам да. Ушул ишти такай көзөмөлгө алып, реформа кылып, өзүнүн нугуна коюп беришиңиздерди биз сиздерден суранат элек. Негизи биздин сунушубуз ушул. Анан Садыр Нуркожоевичке жеке кайрылуу, мен өзүм Египет Араб Республикасында буга чейин окуп келгенмин. Ал жактын бизде посольствосу жок да. Ушул посольствого да жардам берип, ошол балдар Египетте окуп келген студент балдар, башка да чет мамлекетте окуган балдар бар. Ошолор эртең келсе биздин Кыргызстанга кызмат кылат, динге кызмат кылат, Алланын динин алып келет. Ошол балдарга шарт түзүп, ушуга да бир жардам берип коюшуңузду сизден өтө көп суранат элек. Студенттердин атынан, өзүм атыма мен суранат элем. Ушул посольствону ачып берсеңиз, эч болбосо бир консульство ачып берсеңиз, балдарга жеңил болсо. Азыр виза бүтүрүш үчүн Астанага сапар кылып атат, барышы келиши көп убакыттар өткөрүп атат, көп кыйынчылыктар болуп атат. Ушуга жардам берип койсоңуздар деп сурамакчымын. Баарыңыздарга ийгилик, бүткүл кыргыз элине мен каалоорум ден соолук, узун өмүр, ажылык сапарга Алла таалам баарыбызды кабыл кылсын. Дүйнө жүзүндө бир дагы мусулман калбасын, Кабаны көрбөгөн. Дүйнө жүзүндө бир дагы мусулман калбасын, пайгамбарыбыздын кабырын зыярат кылбаган. Ошон үчүн баарыңыздарга мен чын жүрөктөн мусулман катары, мусулман бир тууганыңар катары мен ушул нерсени каалайт элем. İşlerinize iyilik,
Ушу биздин дин башында турган муфтийлерибиз, казыларыбыз, өкмөт башында турган, мамлекет башында турган башчыларыбызга, органдын башында турган орган кызматкерлеринин бардыгына ийгилик каалап, баарыңыздардын иштериңизге ийгилик, ден соолук, узун өмүр. Дагы бир жолу көңүл бурганыңыздарга рахмат. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.